кээде алып келип калат, мен түшүндүрөм өзүнөчү. Бунун баары чыкпай калышы мүмкүн, алып коет жолдо депчи. Бул границадан өткөрбөй атат азыр лизингтердичи. Мүмкүн болушун талашка киргенде таможенный декларация деп коет. Мындай бир кагаз болот. Ошол кагазы жок учетко койбой атпайбы? Учеттон чыгарып туруп, анан кийин мен өзүм калып кетсем, ал жактагы адамдар кантип учетко коюп алат дегенчи. Чыгарып аткан адам паспорту реестрге түшпөгөн болуш керек. Андан кийинкиси, ассалому алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашоо эмгектенип жаткан замандаштар, Кыргызстандан көрүп аткандар, баарыңыздар менен амандашабыз. Биз мына Талант деген агабызды көптөн бери тартып беребиз. Бул агаларыбыз ушул Москвадан Кыргызстанга трал менен жөнөтө турган машиналарды ушул жактан жөнөтүшөт. Кыргызстандан келе турган машиналар болгон болсо, тралдар менен бул жака алып келүү кызматтары бар дегендей. Анан учурда кандай машиналар Кыргызстанга киргенге болбойт, оштун декларациясы кандай болуп атат, аябай көп сурагандар, аябай көп. Анан мына кыш болду, кар жаады, канча күндө Кыргызстанга жетип атат учурда. Анан тралдын баалары кандай, ошолор боюнча кеп кылмакчыбыз. Андыктан видеону сактап алгыла, такси группаларга жөнөтүп коюңуздар. Мына келиң, Талант ака. Ассаламу алейкум. Сагындай, жакшы. Шүгүр рахмат. Жакшы. Бизди аябай көп мекендештерибиз көрүп атат. Ана башында эле келгенде айттыңыз, декларацияны бир айталык депчи. Биз көптөн бери тарта эле экенбиз ойлоп карасакчы. Кандай өзгөчөлүктөр болуп атат? Анан мына учеттон чыгаргандан кийин кимге чыгарыш керек? Ал адам бул жакта калса кандай алып кетсе болобу? Кеңири запреттер чыгарганга болобу? Кеңири айтып берсеңиз бир. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Биз баягы азыр айтып кеттик, ошо автовоз тармагында иштейбиз. Кыргызстандан бул жака, бул жактан ал жака машиналарды жеткирип берүү кызматы. Могу суроолор боюнча мына ушул жерге эле жооп берип кетели, баягы чалып да сурагандар көп да. Бул именно ушул жанагы учеттон чыгарып туруп, анан кийин мен өзүм калып кетсем, ал жактагы адамдар кантип учетко коюп алат дегенчи. Кантип оформить этет? Кантип оформить этет деген. Көбүнчөсү эле ошондой да, мисалы агасынын, тагасынын, инисинин машинасын жиберет да. Бул мындай болот. Эгерде кимдин атына учетко чыккан болсо машина, азыр эми көрүп атасыңар, реестр деген бир проблема чыккан. Ошо реестр болбошу керек. Сөзсүз түрдө учетко чыгарып аткан адам паспорту реестрге түшпөгөн болуш керек. Андан кийинкиси, бул эгер өзү кетпеген болсо, ал жактагы тосуп алчу адамга доверенность жазып коюш керек. Доверенность жазып бериш керек. Машина менен кошо. Ошондо кандай реестрге түшкөн адам бул жактан мындай болот да, реестрге түшкөн адам негизи мындай мамлекеттик иштерде мындай обслуживать этпейт негизи. Мурда реестрде таза убагында машинаны оформить этип туруп, анан кийин жөнөтөм деп атканда реестрге түшүп калган болсо, реестрден жанагы адам чыгармайча машинаны Россиядан чыгарбайбы ошондо, кандай болот? Жок, андай эмес. Өзү негизи реестрдеги адамга учеттон чыгарбайт. Транзит номер бербейт. Транзит номер бербейт. Таза реестрге түшпөгөн адам болуш керек, что бир транзит номерге чыгарыш үчүн. Анан эгер ал өзү бул жерде калып кетип, ал жерде бирөөсү күтүп ала турган болсо, ошол күтүп ала турган адамга доверенность жазыш керек. Өзү негизи доверенностьти көбү баягы биздикилер анча эме кыла бербейт экен, ошондо айтып коеюн. 5 адамга чейин жазса болот. Өзү негизичи. 2-3 адамга чейин доверять этип кое берсе болот. Атын кошуш керек жанагы жерге. Жанагы жерге атын кошуп, мисалы, ал жактан атасы бошобой калса, мисалы, агасы бошо болсо, иниси дегенгечи. Ошо любойна 3-4-5 адамга чейин доверять этип кое берсе боло берет. Канча күндө жетип барып атат, мына Бишкекке чейин деп коелу. Бишкекке чейин эми азыр кыш бир аз баягы суук болуп атканына байланыштуу, бирок ошентсе деле бир 6 күн, 7 күндө тынч аман жетип атат. Эми бизди билесиздер, дайыма көп жылдан бери иштеп атабыз. Эч мындай клиенттерди наразы кылуу деген жок. Бардыгынын эгер бир нерсеси недостача болуп калса, бир жеринде бир царапина болуп калса, же бир жерде мындай бир нерсе сынып калышы мүмкүн, бир нерсе болуп калышы мүмкүн, бардыгын мисалы возмещать этип берип атабыз да, чтобы бирөө дагы наразы болбой тургандай болуп. Наразычылык жок. Наразычылык жок. 99% уверенный айта алам, наразычылык жок. Мүмкүн эгер наразы болуп, кокус бир нерсе болуп калса, мына ушул видеонун немесине жазса болот. Мен ушулардан комментарий жазса болот. Мен ушулардан мындай машина жөнөтүп, мындай болуп күйүп калгам депчи. Биз любойна жооп беребиз. Анча-мынча биз билбей калган учур болуп калышы мүмкүн. Бул жерде көп да адамдарчы, мисалы, мен бар, менден башка инилерим бар иштеген, водительдер бар деген, ал жакта тапшырып аткан адамдар бар. Ошонун арасынан может билинбей калышы мүмкүн. Бирок мен мындай өзүбүздүн баягы Instagram бар, мисалы, анан ошол жерде баягы көбүнчөсү отзывдарды жазып аткандар, анан кийин мага өзү негизи WhatsApp личкага деле жазып аткандар көп да. Ошондой. А так наразычылыктар почти жок деле, жокко эсе.
Бишкекке канча акча менен алып барасыңар? Анан Ошко өзү редко эле трал чыгат экен. Аяка канча болот? Ошко биз дайыма эле коюп атабыз. Биз дайым коюлуп атат. Азыр дайыма эле коюп калдым. Мурундар тартып жүргөндө Ош проблема эле го. Бирок азыр андай эмес. Азыр Ошко прямой. Биз башкалардан айырмаланып, биздин башка мисалы ушу иштегендерден айырмаланып, биздин айырмабыз биз Москвадан жүктөп Ошко чейин прямой жеткиребиз. Мисалы кейбиркилер Бишкек алып барып перегруз кылып башкада Тараз менен эле келип тең. Тараз менен Таласка өтүп туруп, Талас менен эле прямой кетет да. А башкалар Бишкек алып барып перегруз кылат экен да. Ошондой бизде перегруз деген жок. Ошо мына жерден жүктөлдү Москвадан. Болду, ошо боюнча до конца. Ошо Жалал Абадтан Оштон түшөт да. Жолдон перегруз кылбайбыз. Кандай ушул жерде жүктөлүп кеткен болсо, толку Ош ошол боюнча. Биз биздики мындай да. Бишкекке башка автобус, Ошко башка автобус коебуз. Ош Жалал Абадкачы. Чтобы экөөнү бири-бирин аралаштырбайбыз да. Бири-бирин аралашып Бишкектен перегруз болбой турган. Акча жагы Бишкекке, Ошко. Бишкек 18 миңден башталат. Бишкектики. Неме мынау Матиз кичинекей машиналарды 15 миңге деле алып атабыз. Эми баягы эмесин шартын түшүндүрүп, мен ушундай кыйналып атат элем, реестрге түшүп калдым эле, бирөөнүн атын азыр учетко чыгарам, жардам бересиздерби дегендердикин. Мисалы Матиз кичинекейрээк машиналардыкын Бишкектики 15 миңге деле алып атабыз. Андан кийин Оштукун билесиңер, Оштуку 10 миңге кымбат дайыма, 28 миңден башталат. Оштуку бир аз Бишкекке караганда татаалыраак. 27, 28, ошо өз негизи 28 миңден башталат. 28ден башталат. Уже мына Матиз, Жаз кичинекей машиналар. Декларациясы кандай? Оштун декларациясы мындай болот. Биз сөзсүз түрдө бул жерден доверенность жаздырып, клиенттер, эми биздин баягы иштешип жүргөн клиенттер билет. Бул жерде азыр жаңы көрүп аткандар болгон болсо, ошолорго дагы түшүндүрүп кетейин. Ошко машина жөнөтө турган болсоңуздар, транзит номер кылгандан кийин биз паспорт жөнөтөбүз, водительдин паспортун. Сөзсүз түрдө ошого доверенность жазып келиш керек. Шопургадан жазып коюш керек. Шопурга мисалы баары бир ал жактагы тосуп алчу адамга жазат да. Көбүнчөсү биздикилер бир 70% жазат. Көбү баягы учеттон чыгарып өзү кала берет да. Анан мен өзүм барат элем дегендер аз эле да, бир 30%. Көбүнчөсү жазат. Ошо жазып атканда эле ошол эле баягы жазып доверенностька бир фамилияны просто кошуп кетет. Болду, ошонун негизинде биз жолдон өзү негизи Жалал Абадка чейин жетиш үчүн өзү негизи доверенностьтун кереги жок. Эчтекенин кереги жок. Просто баягы жолдогу Таласка киргенде таможенный декларация деп коет. Мындай бир кагаз болот. Ошол кагазы жок учетко койбой атпайбы? Вот ошол кагазды сөзсүз алып кетиш керек да. Эгер нар жака Ош Жалал Абадка өтүп кеткен болгон болсо, ошону албайчы, анда уже эме болбой калат. Анда уже ал жактан ала албайт. Анан көп мекендештерибиз ошол российский номери менен Кыргызстанда өзүнүн атында таза эле жүрүп, анан кийин кайра сиздер тралыңыздар менен салдырып транзит кылып кайра алдырса болобу? Ал жерден биз могу жакта эч ким жок болсо, возможносттары барбы дегенде, эч тааныш билишиңиз барбы? Бул жерде тааныш билиштер бар. Эми кыргыздын баары бул жерде Москвада бир сөзсүз дегенде бир тууганы бар да. Тага жайы бар. Тага жайы бар, кошунасы бар дегендейчи. Биз ал жактан дагы алып келебиз. Азыр эми мына жаңы жылга чейин аябай кымбаттап кетти өзү негизичи. Орустар өтө көп машина ташып беришти окшойт, ошого жол кире кымбаттап кетти. А так негизи жаңы жылдан кийин бир аз түшөт. Ал жактан дагы машинаны алып келебиз. Жалал Абадтан болсо, именно Жалал Абадтан деле. Эгер Оштон болсо, биз Жалал Абадка чейин айдатып келип, көбүнчө биздики Жалал Абадтан чыгат да. Анан Бишкектен дагы жүктөйбүз, Бишкектен алып кетебиз. Ал жактын баалары уже $800-900 башталып өйдөгө карап, эми машинанын көлөмүнө жараша. Канча күндө турал толуп атат? Азыр эми баягы мурункудай российский номерлерди, анан кийин правый рульдарды алып кетпей атабыз го бул жактан. Чектөөсү бар машиналарды деле чыгарбай калды. Жок, азыр анан баягы азыр дагы бир маселени айтып коеюнчу, баягы лизингке берилген машиналардычы, лизингтерди вообще чыгарбай атат. Туугандар менен лизингтерди автобуско салып, өзү негизи убара эле болуп атышат. Мен кээде алып келип калат, мен түшүндүрөм өзүнөчү. Бунун баары чыкпай калышы мүмкүн, алып коет жолдо депчи. Бул границадан өткөрбөй атат азыр лизингтердичи. Мүмкүн болушунча лизингтерди эми айдаганга аракет кылыш керек. Ал дагы 50/50 да. Өтүп калышы мүмкүн, же өтпөй калышы мүмкүн айдап кетип атканда. Бирок автобуско салганда мен уже практикада көрдүм, вообще өткөрбөй атат. Ар бир машинаны границадан түшүрүп калып атат. Биз мисалы өткөндө 2 лизинг салганбыз, мен эсине түшүндүргөм, бул өтпөй калышы мүмкүн десем, эми бир аракет кылып рисковать этип көрөлүчү деген, бирок границадан түшүрүп калды да. Не болду ошондо? Кайра ээси барып алдыбы же? Кайра барып алса керек, биз айтканбыз, могу жерге стоянкага коюп койдук, барып алып кетсең болот депчи. Барып эми айдап келе берет да. Ошол. Просто Россиянын границасына лизингтерди чыгарбай атат. Азыр эми чыгарып аткан машина бул кыргыз номер, бул жерде айдалып жүргөн, андан кийин транзит номер.
Болду, башкасын өзү чыгарбайт эле атат. Анан баягындайлар дагы бар экен. Мен өзү Россия жаранымын. Машина менин атыма катталган. Мен Кыргызстанга барып, бир ай айдап кайра келе берет эле. Ошону кандай кылсам болот дегендер да бар да. Ал мындай болот. Эгерде сиз өзүңүз Россия жараны болгон болсоңуз, сиз эгер самолет менен мен машинамды жөн эле автобусга салам деген болсоңуз, кете берет машиначы, бирок именно Кыргызстандын границасынан киргизбей атат да. Аны только биз Кыргызстандын границасынан Кордойдон түшүрүп беребиз. Ээси келип өзү Бишкектен өтүп, минип айдап өтүп кетсе болот. Себеби ал өзүнө катталган, өзү Россия жараны. Россия номер кыскасы вообще кирбей атпы да бизге. Ооба, кирбей атат. Только өзүнө катталган болсо, өзү Россия жараны болсо, же болбосом ошо российский номер машина башка бирөөгө доверенность берсе, ээси, ал дагы Россия жараны болуш керек да. Кыскасы, Кыргызстанга российский номер машинаны алып кириш үчүн только Россия жараны гана болуш керек. Ошол гана доверенность жазып келет. Ал азыркы мыйзам ушундай болуп калыптыр. Ошону менен гана башка жолу жок. Эми туугандар калган агабыз менен сүйлөшүп, байланышып, чечишип, жана кыласыздар жолугуп дегендейчи. Келсеңиздер ушул жерде офис бар, отуруп, эми жаза турган нерсени жазып, балким ушул жерден тралдарды ар дайым катташат. Бул видеону сактап алгыла. Машина минген, ушул машина жөнөтөт эле, машинаны бул жака алып келишим керек эле дегендерге ушул видеону жөнөтүп, сунуштап жанап койсоңуздар болот. Анан мурдаки жөнөткөндөр комментарий күтүп калабыз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ар дайым элдин аманатын жакшы кылып жеткирип бере бериңиздер. Жакшы күндөр боло берсин. Assalomu alaykum. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөгө кирди чыкты кызматтары керек болгон болсо, биз сиздерге Абдышкүр агабызды сунуштап кетмекчибиз. Ушуга окшогон 7 орундуу Альфард Сиана удалары менен катташат. Жамаатында стажы жогору айдоочулар экен. Андыктан кайрылсаңыздар болот. Жолго жардам беришет. Агаларыбыз Волгоградский проспекттен чыгышат экен. Абдышкүр кирди чыкты. Кайрылсаңыздар болот.